кирпичти карабай өтүп баратат, односторонний знак турса деле. Ушундай знактар жакшы болду. Жолду жигитке ажалдуу кийик жолукту деп койчу элем мындай. Жакта милициялар эметип атат. Вообще скорый келип турат берди. Ужас. Кудай сактасын. Мындай өлүмдө. Пассажир был грубым, был конфликтным и отказался пристегнуться. И неправильно указал адрес. Пассажир был без маски, конфликтный пассажир, короче, отказался пристегнуться. Коэффициент мен даже бир болсо деле заказалыш өтө оор болуп атат азыр. Номерин түшүрүп коюп тургу багажын. Камера тартпасын деген окшойт. 48 окшойт походу объем. Салам достор, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн 3 ноябрь 2021 жыл. Саат 6-да чыктым, жумуш кандай болот экен, эрте менен эрте чыкканда депчи. Кудай буйрса бүгүнкү күн кандай болгонун тартып көргөзөм. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, кызыктуу болот. Видео жакса лайк басып, жакпаса дизлайк басып, комментарий калтырыңыздар обязательно. 7-ге 10 мүнөт калды, жумушту баштадым, кудай буйрса мына күйгүздүм таксометрде. Буйрса мына фиолетовый күйүп турат. Кудай буйрса жакшы. На линияны базабыз. Активность немени көрүп атасыңар, приоритетте. Плюс 13 меникичи. Кечинде жумуштан чыгып үйгө кирип бараткандачы, мону басып койсоңор выйти из аккаунта депчи. Выйти из аккаунта деп. Кайра эртең менен жумушка киргенде кайра киресиңер аккаунтка жаңыданчы, бирок неме дебейт да. Бирок ошону кылып койсоңор, вам пора спать деп кээде чыгып калат. Не үчүн антип чыгып калат? Потому что настройкасына кирип, Яндексти установка кылып атканда бардык немесинин настройкаларына да дейсиңер да депчи. Эч ограничение койбойсуңар бугачы. Анан кийин эгерде буга неме келип калса түндө, нужно пройти фотоконтроль деп, же нужно пройти проверку личности деп түндө чыгып калса, приложение автоматически күйүп калат. Анан кийин эртең менен силер чыгып туруп жумушка чыкканда, бул түнү менен иштеди деп ойлойт да, бул немечи, программачы. Анан кийин уже түшкө чейин иштегенден кийин эле, бир аз иштегенден кийин эле уже чарчадым, неме укта депчи, чыгып калат, эс ал депчи. Вот 1.9 менен заказ алдым, бирок по району эле экен. Көрөлүчү азыр 700 метр жерден 2 километр. Меники точка Б көрүнбөй калган из-за того, что кече отмена кылып таштаган үчүн. Жок, көрүнүп атат, эмне үчүн чыккан жок точка Б. Интересно. Адрес еще не указан экен, короче. Кеттик. Кай жака барат болот экен, интересно. Так, саат 7-ден 3 мүнөт өттү, биринчи заказды жеткиздим. Жолдун аркы бетине кыскасы өткөздүм да, разворот кылыпчы, тигиндей барып айланып келип, анан разворот кылып өткөздүм жолдун аркы бетине. Все, 259 рубль болду. Без маски болчу, маска жок болчу. Так, пропустить кылып коебуз. Все. На коэффициент өчүп калды. Шаарда коэффициент күйүп баштаптыр. МКаттын ичи, Химкиде коэффициент өчтү. Химкиде өччү мезгил оңой менен. Вот так вот, достор. Коэффициент заказ алып койгон күндөр болот экен Химкиде дагы, эрте менен эрте. Так, бул кай жака барат экен? Жарым сааттык заказ экен. Москванын кай жагына барат экен? Кайсы район? Так, көрөлүчү. Так, Бутырский районуна барат экен, кыскасы. Бутырка жака. Понятно. Бысмылда деп туруп жеткирдим, саат 7:30. 23 мүнөттө 450 рубль болду. Ожиданиясы бар экен. Мына 1-2 почти 2 мүнөткө 16 рубль болду ожиданиясы. Так, без маски. Все, пропустить дейбиз. Блин, что-то коэффициент күйөт деле, маякта өчүп калыптыр. Могу жака бара коеюн деп аткам да, коэффициент күйгөн жергечи. Походу не получится. Вот. Кирпичти карабай өтүп баратат, односторонний знак турса деле. Ушундай знактарды мындай карап айдаш керек да, мындай айдагандачы, двор болсо деле, кичинекей көчө болсо делечи. Камера болуп калышы мүмкүн. Штраф келип калышы мүмкүн, ошон үчүн карап койгула ушундай знактарды, достор. Анда на линияны басабыз. Мен ойлоп аткам, линияны баспай туруп, могул жака барып туруп, анан кийин заказ алып кетейин депчи, жаңы эле маяктан бери күйүп аткан болчу.
азыр мен бул жакка барганча өчүп калат да, чото өчүп атат коэффициент. Кудайга шүгүр, бирок өткөндө күндүз вообще эле өчүп калат да коэффициентчи. Бир астан кийин да көрөсүздөр. Вообще коэффициент жок болуп калат күндүз. Так, Бабушкинская метро дейт. Енисейская улица. Алабыз. Мындай эле заказ окшойт, жакын эле. Так, 19 мүнөт экен. О, как раз нормально. Коэффициент күйгөн жакка берди заказ. Жакшы, жакшы. Так, все. 20 мүнөттө жеткирдим, 306 рубльга наличными болчу. Саат 8 болду. X5 53 кузов. Номерин түшүрүп коюп тургу, багажын. Камера тартпасын деген окшойт. 48 окшойт походу объему. Же 44пү. Комментарийге жазып койгула, билгендер болсо. Так. Без маски. Так, последующий заказ алдым. Коэффициент менен 1,3 менен. Редко да 1,3 менен. Мындай негизи эле коэффициент менен даже 1,1 болсо деле заказ алыш өтө оор болуп атат азыр. Походу жакын жерге эле барат окшойт бул. Көрөлү жаз байкап. Ат менен алып кетпесе эле мен барганга чейин. Москвада туман. 2 күн, 3 күндөн бери туман болуп атат аябай. Кече мурда күн аябай калың болчу, бүгүн Кудайга шүгүр кичине тарап калыптыр. Ошо достор, ушу туманды карабай, ушул погода суык болгонуна карабай, атайын сиздер үчүн ушундай видеоролик тартып жүрөм. Ошон үчүн лайк басып койгула, комментарий жазып койгула, бул неме видео жакса. Погодам +3 градус болуп атат эчикте. Saat 8'den 26 мүнөт өттү, 17 мүнөттө жеткирдим бир заказды. 336 рубль болду. Естественно, маскасы жок. Так, оцените пользователя дейт. Пассажир был без маски. Конфликтный пассажир. Деп коебуз, короче. Отказался пристегнуться. Деп туруп жөнөтөбүз. Так, следующий заказ. 16 мүнөттүк жерге барат экен. Коэффициент күйдү, кыскасы. Кайра жумуш башталды окшойт. Немеге киребиз, жанакы мен жеткирген заказгачы, могу заказга келип туруп. Азыр мындай кылабыз муну. Кыскасы сообщить о проблеме дейбиз. Сообщить о проблеме деп туруп. Жаловаться этебиз, короче, могу пассажиргачы. Потому что бул мага жаловаться этип коет да, недовольный болуп түштү өзүнчө эле. Фото автомобиля, на котором видно, что он испортил оригинал свидетельства о регистрации на фоне этого загрязнения или повреждения. Проверьте, чтобы на документе был хорошо виден госномер машины. Хочу пожаловаться на пассажира. И как вел себя пассажир. Здравствуйте, добрый день, уважаемый Яндекс. Пассажир был грубым, был конфликтным и отказался пристегнуться. И неправильно указал адрес. Все, жетет. Все, отправить топхоз. Все, достор. Чтоб силерди мындай блокировка кылып, чтоб силерге низкий оценка койгондон көрө лучше силер ошентип койгула, өзүңөрдү страховать этипчи. Жумуштан калып каласыңар ушундай пассажирлар үчүн. Бардыгына 5 звезда кое берип, анан силерди блокировка кылып таштайт. Жаловаться этсе. Потому что билем да, эмне үчүн айтып атам, потому что баштан өткөн ушундай нерсе. Сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичип калат го. Ошондой болду да мендечи. Достор, saat 8:49 болду. 291 рубльга жеткирдим заказ. Продолжаем работать дегендей. Так, сразу эле заказ берип салды го. Мен 24 мүнөттө келдим. Saat 9'dan 20 мүнөт өттү. 1,7 коэффициент менен алгам заказ.
24 мүнөттө 680 рубль болду. 679 рубль. Байлардын немесине келип калдым, көчөсүнө. Мындай үйлөр экен. Все, кеттик. Продолжаем работать. Так, был заказ. 12 мүнөттүк жерге барат экен, по району эле. Ну ничего. 9-дан 39 мүнөттө 207 рубльга алып келдим жанагы заказтычы. Так, 10 мүнөт алып келдим окшойт буну. Все, кеттик, следующий заказ. Мына тындырбай эле берип атат, бирок мынтип элечи. Бирок заказдар аз болуп атат да, арзан заказдар болуп атат. Ошон үчүн көрөбүз эми. Иштеп көрөлү, аракет кылып. Кечинде результат чыгат. Ошон үчүн видеону аягына чейин көрүңүздөр, результат кандай болот экен, чогуу байкайбыз. Достор, мына саат 9:54 болду. Заказ алып келдим. 12 мүнөттө 147 рубльга. Блин, аябай вредный бабушка экен. Келгенче кулак мени жеп, аябай нерв кылып келди. Бир нерселерди сүйлөнүп, майдасы жок экен, 1000 рубль кармаган акчасы. Где мы разменяем деп кечке улам ошол нерсени проблема кылып аягында. Айттым, блин, вообще не переживайте, я разменяю, все хорошо, все будет в порядке деп. Майдалап келип 100 сомдук кылып берсем, 500 рубльдик кылып бер. Врачка 500 рубль кылып беришим керек, 100 рубльдик мен майда кылып берип койсом, неприлично дейт. Айттым, короче, нормально дедим. Сейчас вот нормально, ничего страшного десем. Кечке ошону айтып сүйлөнүп келди. Так, саат 10:49 мүнөт өттү. 7 мүнөттө жеткирдим. 149 рубльга Москвадан. Кыскасы Кыргызстандагыдай эле болуп калды поездкалар. Мага жаңы эле бир озарение келди да. Мен эч нерсени байкабай эле иштей бериптирмин. Ойлонбой элечи. Немени күйгүзөйүн дедим. Доставканы күйгүздүм. Курьерди күйгүзгөн жокмун, потому что курьер аябай слишком арзан болуп калат. Доставканы күйгүздүм, экономду күйгүздүм. Детский жок менде. Детский кресло жок. Ошондо күйгүзүп коюш керек экен. Потому что заказ жок болуп атат. Немени City бар да менде, City Mobile. Так, ошо City Mobile күйгүзүп, City Mobile менен иштеп көрөйүн деп атам. Экөөнү аралаштырып, Яндекс экөөнү. Потому что жарым саат отуруп калдым, заказ жок. 200 рубль болот тур Химкеничи. City Mobile менен көрөлүчү. Жумуш кандай болот экен, экөөнү аралаштырып. Так, Москва дейт, берип калды. Кой, резко City Mobile өчүрүш керек. Немеден заказ алгандачы. Яндекстен. City Mobile деле кыйратпай атыптыр, бирок көрүнүшүнө караганда. Все. Так, бул канча? 15 мүнөттүк заказ экен, Москванын ичине барат экен. Все, кеттик. Саат 11 болду. 15 мүнөттө жеткирдим заказ. 276 рубльга. Болуп атат ушинтип акырындан ушинтип иштеп жүрөбүз. 1000 сомдук заказды көптөн бери кыла элекпиз, ушундай. 200 сом, 150 сом, 200 рубль, 150 рубль. Ушундай заказдарды кылып жүрөбүз акырындан. Саат 11:25 болду. 6 мүнөттө жеткирдим бир заказды. Хоп, 139 рубль дейт. На. Кайра ушул жерден эле берди. Соседний домдон. Ал кай жака барат болду экен? 17 мүнөттүк жерге барат экен. Ушинтип жүрөбүз, катайт. Достор, саат 12:45 болду. 43 мүнөттө алып келдим. 642 рубльга. Кыргыз бала экен. Кыргызча музыка угуп келдик, сүйлөшүп. Так, не кылсак? Конечно, өзүбүздүкүлөргө жалаң 5 жылдыздарды балчыйта коебуз тамантипчи. Достор, саат 1:43 мүнөт өттү, дагы деле обед кыла элекмин. 689 рубльга 1 саатка жеткирдим заказ. 1 саатта 689 рубльга. Бензин кысылып күйүп калды. Так, мына 35 километрди эле көргөзүп атат. Мен негизи заправкага кирип, азыр заправкага кетип атам. Заправкага кирип бензин куйганда негизи 1000 сомго куям да күндө, ошол бир күнгө жетет.
эгерде жетпей калса дагы 1000 сомго куюп коем, ал эртеси күнү куйбайм да, же эртеси күнү кайра 1000 сомго куйсам, анан эртеси күнү куйбай калам, ошондой да. Эмне үчүн? Анткени полный бак деле куюп койсом болот. Просто 20 литрден ачыгыраак куйганда могу приоритет берет да, могу жерден 2 балл берет. Яндекс заправка, Яндекс таксометр аркылуу заправка кылгандачы. Вот ошон үчүн постоянно 1000 сомго куюп, ошентип көнүп калгам. Привычка болуп калган да магачы. Вот. Азыр ошо заправкага кетип баратам. Яндекс заправка анча-мынча таксопарктарга подключен эмес. Ошол аркылуу ошо бензин куйсаңар болот. Азыр көргөзүп берем. Көбү билбейт экен. Ошо Яндекс аркылуу заправка кылганды. Азыр көрүп алсаңар болот. Үйрөнүп алсаңар болот көрүп. Бул жакта сигнал баскан неме өтө сейрек кездешет да, Москвадачы. Сигнал баспайт. Не принято сигнал баскан. Редкий случайларда гана сигнал баспаса, так көбүнчө сигнал басышпайт. Ошон үчүн сразу эле билинет да, Кыргызстандан жаңы келген водительдерчи. Сигнал базы. Ну, приезжийлар сразу эле билинип калат ошо сигнал баскандан эле. Значит, понаехали деп коюшат орустар. Мен да ошого көнүп алдым, сигнал баспаганга. Кыргызстанга барып калсам, эми Кыргызстандан кантип машина айдайм деп ойлонуп атам. Вот набережныйдан кетип баратам. Погода ушундай. Жамгыр жаап атат, монтип. Мындай доставкада иштеп тургандар иштеп жүрөт. Могу мисалы, могу К5-дын арендасы күнүнө неме да, бул 3000 рубль. Экономдордуку 1600, 1800 рубль. Ойлосоңор, ушуну айдаган выгодныйбы же эконом айдаган выгодныйбы? Комфортно карап көп эле айдап жүрүшөт экен жаш балдарчы көбүнчө. Комфорт машина депчи. Бирок переплачивать этип атканы менен иши жок. Нар жактан. Азыр эмне себептен буну айтып атам? Азыр потому что комфортто деле заказ азайып калды. Бул жакта акчалуу бай орустар кетип калышты немегечи. Комфорт плюс бизнес менен жүргөн орустар кетип калышты. Египетке, Турцияга, Дубайга кетип калышты салганычы. Карантинде биякта отурганда эмне кылмак элек депчи. Жип койгон акчалар көп экен, кетиришет экен. Вот азыр только экономия менен жүрүп калышты. Комфорт плюс менен бизнесте жумуш жок дейт азыр. Ошондуктан айтып атам да, азыр ала албагыла. Комфорт плюс алып, анан кийин иштей албай каласыңар, арендасын да чыгара албай каласыңар. Заказ жок. Экономду, комфортту күйүскөнгө туура келет. Анан 3000 төлөп, анан кийин экономдун заказын кылып жүрсөңөр 139, 150 рубльдик заказдарды кылып жүрсөңөр, какой толк? Калп эле машинаны кыйнап, өзүңөрдү да кыйнап, переплачивать этип калп эле. Зачем? Кыскасы, заправкага келесиңер, заправкага келип туруп эле мондай болуп жашыл болуп күйүп калат. Базасыңар бунучу, бассаңар заправиться деп чыгат. Заправиться дегенде базасыңар, колонканы карайсыңар, 4пү? 4 деп коесуңар, заправщик бар болсо, заправщикке айтасыңар. Мынча сомго депчи. Мына 1000 рубльга. Бул жерде центр болчу, центрде 1 рубльга кымбат экен немеси. Бензиндин базы. Заправиться дейсиңер. Заправиться деп туруп подтвердить деп басасыңар. Всё. Кетти мына. Всё, монтип коюлуп калат өзү эле. Машинадан даже түшпөйсүңөр. Анан заправщикке 50 рубль, 100 рубль берип коесуңар. Рахмат деп, чаевые деп. Заправщик болсо, батасын берип кала берет. Разы болуп. Ошондой жигиттер. Саат 2-ден 30 мүнөт өттү. 17 мүнөттө жеткиздим могу заказды 219 рубльга. Вот. Ленинградский вокзалга келдим. Бул жагы Казанский вокзал. Комсомольская площадь. Площадь трех вокзалов, так вот еще.
жаңа эле бир заказ жеткиргем. Торговый центрге 300-400 рубльга жеткирдим. Жакты карап неметип калыптыр. Караңыздарчы. Жакта милициялар неметип атат. Вообще. Скорый келип турат берди. Ужас. Кудай сактасын. Мындай өлүмдөн. Кура жал өлүм деп койчу эле. Кудай сактасын. Saat 15:26 oldu. Bir zakazды жеткирдим 12 мүнөттө. 204 рубльга. Все, обед кылыш керек. Буюрса, обед. Наконец-то. Ашказан колчуп аткы дейм азыр. Наконец-то деп. 6 болду. Заказ алдым. То есть заказды завершать еттим, 10 мүнөттүк заказды. 236 рубльга. И сразу эле заказ алдым. Шереметьево көрөт экен. 1 саат көргөзүп атат. Көрөлчү азыр ушуну байкап. 2ден 5 мүнөт өттү. 53 мүнөттө алып келдим аэропортко, терминал Б-га. 865 рубльга безналичный оплата болду. Так. Все, азыр очередке барам. Очередке туруш үчүн көк немеге кириш керек да, стоянкагачы. Стоянканын ичине кириш керек, анан кийин ошондо очередь берет, мени чакырып атат. Заезжайте в синюю зону, чтобы попасть в очередь дейт. Ал жака барганда мына мондай чип болуш керек. Ушундай чип болсо анан очередке коет. Эгерде бул чип жок болсо койбойт очередке. Бул чипти только күндүз саат 9-дан кечки 5-ке чейинби, кечки 6-га чейин эле коюп беришет. Шлагбаумда иштеген немелерчи, охранниктер. Вот. Короче, очередке турганы баратам азыр терминал Б-дан парковкага. Айтып бериңиз, ушу нормально эсептейт. Iya. Жок, эчтек болбойт. Все, макул мелиңиз. Давайте. О, заказ берди. Жакшы такси болсоң ушинтип эле берет окшойт, бияктан очередь күттүрбөй элечи. Жакшы болду. Жолду жигитке ажалдуу кийик жолукту деп койчу эле мындайдычы. Кандай деп коет ушундай ситуация болсо? Комментарийге жазып койгулачы, достор. Так, достор, саат 7:30 болду. Мага наконец-то заказ берди аэропорттон. Центрге, Москванын центри жагына. Кыскасы жакшы болду, заказ берип центрге. А то жанагы заказды отмена кылдым. Отмена кылып, потому что ал жакын эле заказ экен. Скриншотту неметип коем. Кыскасы на местин басып коеюн буга. Безналичная оплата дейт. Базар жок. Так, канчанчы выход экен? 4-нчү выход экен. Кыскасы заранее эле ушинтип на местин басып коет, потому что отмена болуп же ложный болуп калбасын депчи. Өзүмдү мындай страховать этип. Аэропорттон центрге келдим саат 8:30-да. Ошондо ровно 44-45 мүнөттө келдим да. 928 рубльга. Мен жана аэропорттон заказды аябай жакын Химкиге эле алып турдум да. Ошо неме жака элечи, аэропорт жака эле анан отмена кылып туруп, отмена кылганда минус 16 балл кылып коет го. Хочу пожаловаться на деп неме жазгам. Жалобач. Анан кийин здравствуйте, уже восстановила активность за этот заказ деп кайра активности 100га көтөрүп коюшту да. Вот. Лайфхак. Ошентип жазсаңар болот мына. Могу заказ үчүн көрүңөр, минус еще 38 рубль алып койду турбуга. Мисалы могу неме болсо, терминал Б болсо, точка Бз мына могу жерге эле коюп коюптур да. Элестеткиле 8 километр, 7 километр жерге барат экен. Вот. Еще анан минус 16 балл алып койгон. Үйгө барыш керек, үйгө кириш керек. Домойду базабыз. 50 мүнөт көргөзүп атат. Все, домойду басып туруп кетебиз үйдөгөздөй. Азыр антип үйгө барганча эле 9-10 болуп кетет. Эртең менен кайра саат 6-да туруш керек.
ошондой жашоо. 9-га 4 мүнөт калды. 19 мүнөттө жеткирдим бир заказды. 498 рубль болду. 498. Так, все. Последующий заказ алдым. Bunu сразу эле берди, последующий заказ. Так, 5 мүнөттө жетет экен. Ал болсо Волоколамский жакка барат экен. Блин, ал деле 7 мүнөттүк заказ экен. Ладно. Макул. Алып келдим. 8 мүнөттө. 152 рубльга. Кыргыз бала экен. Пора спать дейт. Кыргыз бала экен. 200 рубль таштап кетти. Достор, ушу менен мына жумуш бүттү, Кудай буйрса. Саат 9га чейин иштедим, эртең менен 7-те чыккам. 2 саат обедке кетти. Обедке перерывка ар жак бер жак дегенде 2 сааттай убакыт кетип калды ага. Ошондо ровно 12 саат иштептирмин. 12 саат иштеп 6187 рубль иштептирмин. Бул акчадан кемиткиле аренданы, бензин 1000 рубльга бензин кетти. Обедке акча кетти бир аз. 500 рубльга жакын. 22 заказ кылып турмун 12 сааттын ичинде. Жумуш ушундай болуп атат азыр. Заказдар слабый болуп калды, коэффициент жок. Мындай заказдар арзан болуп атат. Көрүп атасыңар, бир саатка 600 рубльга барып атабыз, бир сааттык жергечи. Убагында болсо жарым саатта 600 рубльдык жерге барчык да. Эки эсе арзандады ошондойчу. Бирок ошого карабай, мындай иштеп аракет кылып, мындай тыкмыза жумуш болот да, акча болот. Ошон үчүн аракет кылгыла, урматтуу коллегалар. Арендаларды да түшүргөндөр түшүрүп атышыптыр, ошол боюнча аренда боюнча. Эгерде силердин машинаңар аренда болсо, түшүрдүбү аренданы же түшүргөн жокпу, ошону комментарийге жазгыла. Эмне үчүн түшүрдү? Өзүңөр айтыңарбы, түшүр деп же өздөрү эле түшүрдүбү аренданы? Же аренданы снижать этпей койдубу? Эмне үчүн антип койду? Ошол жөнүндө жазып кеткиле комментарийге. Көбүнчө Комфорт Плюс айдагандар кыйналып атышыптыр, аз Комфорт Плюстан заказ жок, анткени кыйын адамдар кетип калышыптыр чет өлкөгө, Египетке, Дубайга, Турцияга эс алганычы. Анан экономдо эле жумуш болуп атат, тынбай. Бирок аябай аз болуп атат, аябай арзан болуп атат. Мындай 130 рубльдык, 100 рубльдык заказдарды мындай көп деле ташчу эмеспиз да, мурда мындай заказ вообще чыкчу эмес. Азыр ушундай заказдар болуп калды көбүнчө. Башка түштө байтал жорго экен, айла жок. Аракет кылып иштеп атабыз. Бирде жигит төмөнөт, бирде жигит жөө дейт. Эми ушинтип жөө жүрүп калат экенбиз, коэффициент жок заказдарды алыпчы. Ушунусуна да Кудайга шүгүр. Эгерде таптакыр такси жумушунда мындай чыкпайсыңар деп койсо эмне кылат элек турабы? Ошон үчүн эптеп иштеп атабыз. Кудай буйрса 8-де ачылат деп атат, карантин бүтөт деп атат. Ошону күтүп атабыз. Карантин бүтсө да заказдар көбөйүп, Кудай буйрса кайра бардыгы өз калыбына келет. Ошо дуа кылсаңыздар, дуа кылганда ошо жумуш оңолсун деп дуа кылып коюңуздар бизге. Ошо бардыгыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, алдыга койгон максаттарыңыздарга жетип, аман эсен жүрүңүздөр. Кыргызстандан көрүп аткандарга салам. Батыраак бул жакка келип жумушка киргиле. Бул жактан иштесе болот. Россияда иштеп аткан, Москвада иштеп аткандарга ошо ишиңерге ийгилик, аман эсен ата энеңерге, мекениңерге кайткыла, туугандар, достор. Бул видео жакса, бул видеого лайк басып, комментарий калтырып койгула. Эгерде жакпаса, дизлайк басып, комментарий жазып койгула, сөзсүз эмне үчүн жаккан жок, кандай кемчиликтер бар бул видеодо. Ошолорду сөзсүз комментарийге жазгыла, кандай сунушуңар бар болсо. Мен комментарийни обязательно окуйм, бардык комментарийлерге жооп берем. Ошон үчүн комментарий сөзсүз жазыңыз, урматтуу достор. Мындан да бөлөк видеолорду көргүлө, мына могу жактан чыгат азыр видеолор. Подсказкадан чыгат. Бул каналга сөзсүз подписацияны басып, колокольчикти басып койгула, чтоб жаңы чыккан видеолорду пропускать этип койбош үчүн. Чоң рахмат видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө.